Жогорку кеңештин айрым депутаттары Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекинин керектөөдөн жана айлана чөйрөдөгү тамеки түтүнүнүн таасиринен коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун демилгеледи. Демилгечи депутаттар биздин студиянын меймандары. Тааныштыра кетейин, Жогорку кеңештин депутаты, социалдык маселелер, билим берүү, илим маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Алмазбек Сатиевич Токторов жана Жогорку кеңештин депутаты Айнуру Алтыбаева. Саламатсыздарбы? Да бир жолу биздин студияга кош келипсиздер. Алмазбек Сатиевич, бул мыйзамды ушу демилгелөөгө эмне түрткү болду, эмне максатта, кандай бир зарылдыктан улам демилгеледиңиздер? Эми зарылчылыгын мен эл түшүнсө керек. Мен бир маалымат айтып кетейин. Мына бүткүл дүйнөнүн саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча жылына Кыргызстан боюнча 6000 киши, 30 жаштан жогору 6000 киши ошо темеки тарткан себебинен дүйнө менен коштошуп атат. Бул өтө мындай коркунучтуу сан. Ошол себептен бул өтө чоң көйгөй, биздин коомубузга, биздин мамлекетибизге чоң көйгөй. Ошол себептен биз ошол жаңы мыйзам демилгелеп атабыз. Буга чейин ошол мыйзам иштеп аткан 2006 жылдан бери, бирок ал мыйзам чектелүү жанагындай тыюуларды салып атканда биз болсо толугу менен ошо тамеки чегүүнү толугу менен мындай помещенияларда, транспортто көп жерде тыюу салып атабыз да, тамеки чеккен жерлердечи. Ошол элдер бирөө өзү чексе дагы мейли, бирок башкаларды уулабасын деп, ошол себептен бүт ар тармактуу, ар тараптуу карап ошол мыйзамды жазып чыктык да, ошону сунуштап атабыз элгечи. Демек, ошол дарыгерлердин каккан коңгуроосу дагы ошол улут ден соолугуна кам көрүүгө сиздерге да бир жолу түрткү болгон экен. Айнур Тупчийин, айтсаңыз, буга чейин деле мына жогоруда айтылгандай мыйзам долбоору болгон ошо тамекиге каршы күрөш боюнча. Анан ушул жолку мыйзамда эмне өзгөчөлүктөрдү киргиздиңиздер? Туура азыркы мыйзам, 2006 жылкы мыйзам, бул тыюунун жарым-жартылай салынган. Биздин мыйзам долбоору 100% тыюу салынат, турак жайлардан тышкары. Андан кийин өзгөчөлүгү мына биз 21 кылымда жаңы тамекилердин түрлөрү чыгып атат. Баягы электронный сигарет деген. Аларды дагы ушул бул маселе дагы биздин мыйзам долбоорубузда камтылган. Биздин Кыргызстанда өзгөчөлүгү дагы бар. Бир насвай деген курительный мындай смесь деп аталат. Ал дагы ушул биздин мыйзам долбоорубуздун да бир ченемдерди каралган. Өзгөчөлүгү дагы бир өзгөчөлүгү, биз ушул мыйзам долбоордо дагы бир фонд түзүүнү, бул баягы тамекиге каршы иш-чараларга өткөзгөнгө, фонд түзүлгөнгө дагы бир ченем сунуштап жатабыз. И мына биз 1 январь 2019 жылы баягы кодекстерге дагы сунуштаган биздин жоопкерчилик. Мыйзам бузулса, эбеге сөз чоң штрафка тартылат. Мына айрым кафе ресторандарда барсаңыздар, ошол бардык эле адамдар бир залда отурат, чеккени да, чекпегени да, бирок ошол кафе ресторандардын ээлери ошо чылым чекпегендер үчүн атайын зал кылыш керек да, бул дагы ошо мыйзамда камтылдыбы? Жок, мурунку мыйзамда камтылган. Мурунку ошо мыйзамда, азыр иштеп аткан мыйзамда бул камтылган, ошол жерде каралган. Жанагындай тамеки чекпеген зоналар болуш керек, специальный кабинкалар болуш керек депчи, бирок ал жакшы натыйжага алып келген жок. Бир жагынан бул аткарылбай атат. Мындай ачыгын эле айтып койсок, бул мыйзам ченеми ал аткарылбай атат да. Ошол себептен толугу менен ошол кафе ресторандарда толугу менен тыюу салып атабыз. Ошол мыйзам, эгерде бул мыйзам кабыл алынып калса, анда тыюу салынат толугу мененчи. Ошондо жанагы ошол ресторанга баргандар эмес, теге иштеп аткандар дагы, алар чекпесе дагы азыр алар да ууланып атпайбы? Алар иштеп атат ошол жерде, эртеден кечке иштешип атат, алардын ден соолугу ага да зыян болуп атат, ошон үчүн толугу менен тыюу салынып атат. Буга азыр кээ бир ресторандын ээлери каршы чыгышып атат, ассоциация рестораторов депчи, бирок жалпысынан мындай сурамжылоонун негизинде жалпысынан көп
90% рестораторлар ошого макулдугун беришип атат, ошого ынанышып атат. Себеби баардыгына тыюу салынса, тамеки чекпесин депчи, ошондо адам в любом случае барат. Кафе, ресторанга барат. Чекпегендер дагы көбөйөт да. Анан мына выходной күндөрү бала чакасы менен дагы барып эс алганына мүмкүнчүлүк түзүлөт. Азыр балдарын алып бара албайт, жанагындай тамеки тартып отурса, балдарын да алып бара албайт да. Ошол жагынан биз тыюу салып атабыз. Анан мен жана насыбай жөнүндө азыр мына ар кандай сөздөр чыгарып атат. Мына насыбайга депутаттар уруксат беришип атат деп, ошол мыйзам менен насыбайга уруксат беришип атат деп ошондой сөз чыгарышыптыр. Ал туура эмес. Түбүнөн туура эмес. Ошол законду бир 15-статьясын окуп койушса, ал жерде биз регламент кылып атабыз. Эгерде азыр мындай болгон нерсе, бул насыбай азыр чегишип атат да туура насыбайды. Анан кийин ошол сатылып атат. Эч кандай налог төлөбөйт, эчтеке кылбайт, кандай шартта ошону чыгарышып атат, анда эч ким көзөмөлдөбөйт. Ошон үчүн биз ошону эгерде мыйзамдын ченемдерин, талаптарын окусаңар, бул жерде ошол иштей баштаса, анда насыбай өзү менен өзү жоголот. Тыюу салынат. Анан бул жерде бир нормалары бар. Эгерде насыбайдын составында жанагындай бизде Кыргызстанда анан ээптин алкагында кандай добавкалар болсо, ошол уруксат берилген добавкалар гана кошулат да. А биздикилер андай добавкаларды кошпойт да. Анын жыйынтыгы андай насыбайга тыюу салынат деген. Ошо акитаж кошкону айтылып келет буга чейин чындыгында. Эми регламент боюнча акитаж пищевой добавкага кошулбайт да. Биздечи тех регламент тыюу салат. А биз ошо тех регламент иштесин деп атабыз. Анын жыйынтыгын эми түшүнүп атасыз. Значит, акитаж кошулбайт. Анан жанагындай тооктун кыгы деп ар кандай сөз кылышып атат, ал дагы кошулбайт. Эч уулуу заттар кошулбайт. Анын значит, насыбай барып же жөнөкөй нерсеге айланат, же болбосо таптакыр жоюлат да. Ошону мен элге түшүндүргүм келип атат, ошону туура түшүнгүлө. Анан жанагындай фонддор түзүлөт экен, фонддорду депутаттар тейлейт экен деген, ал дагы түбүнөн туура эмес нерсе. Ал фонд биз айтып атабыз, мен өзүм жеке каршымын ал фондкачы, бирок ошол отчисление 1 тыйындан, 1 сигареттен 1 тыйындан отчисление ал бюджетке кетет. Анын бюджеттен болсо саламаттык сактоо министрлигине кетет. Алар ошо тамеки чегүү менен күрөшүүгө өзүнүн каражаты болуш керек да. Саламаттык сактоонун бюджети болуш керек. Ошол бюджетти ошого сарпташат да. Ошон үчүн бул жерде элибиз туура түшүнсө, жалпы элибизчи, биз оюбуз мына элибиз мындай биздин ден соолугубуз, элдин ден соолугу жакшы болсун депчи. Жана мен айтып кеттим, 6000 киши жылына 6000 киши өтүп кетип атат ошого байланыштуу. Ошо 6000 деген бул баасы жок нерсе да, 6000 киши чыгып кетип жок болуп кетип атат да. Ошол деген чоң трагедия Кыргызстан үчүн. Энур Топчуйна, айтсаңыз, мына буга чейин деле ошо мыйзам кабыл алынган менен, бирок ошо өзүңүздөр айткандай мыйзам иштебей калды деп жатасыздар да. Мисалга алсак, мына мектептердин жанында кенен кесир эле насыбай тамеки сатылып жатпайбы? Анан бул мыйзамда ушу кагазда калып калбайбы? Иштеп кетерине ишенесиздерби? Биринчиден, мен ойлойм, биздин ушул депутаттардын дагы баягы мыйзам чыгаруу полномочиябыздан баягы контрольный функциябыз бар. Бул мыйзам Кудайым буйрса өтүп калгандан кийин биз ушул мыйзам кандай иштегенин дагы көзөмөлгө алабыз. Бул мыйзам менен биз жергиликтүү дагы органдарга дагы бир ченемдер бар. Аларда ушул аткарганга бул мыйзамды аткарылышы зарыл деп ченемдер каралган. Чындыгында көптөгөн азыр биздин мектептердин жанында баягы кичине киосктор поштучно сатылган үчүн мына жаш балдарды эми баягы переменкада чыгып, алып бирден бир штукадан бир тартып көрөйүнчү деген дагы бир кийин баягы бул привычкага айланып кетет. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин мыйзамда да каралган, биз бул тамекилерди только стационарный, да, чоң дүкөндөргө сатылыш керек, без рекламы. Реклама дагы баягы выкладка бүт каралган бул мыйзамда. Андан кийин баягы лотоктор, майда киоскторду дагы жокко чыгарыш керек. Бул мыйзам менен жокко чыгарат, анткени чындыгында баягы мектептердин жанында жайгашкан бүт ушу терс таасири бар. Денисак, улут денисак мамлекетте бекеринен айтылбайт. Ошол улут
үчүн кам көрүп, улуттун ден соолугу үчүн ошо кам көргөн мыйзам демилгелеп жатсыздар. Ошо мыйзам өтүп кетип, ушул эл үчүн кызмат кылсын деген тилекти биз да айтабыз. Биз дагы терең ишенип атабыз, ушул кагазда калып калбай иштейт деп. Аны эми албетте көзөмөлдөө баягы сиздердин ишиңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер өзөктүү маселе программасы көрдүңүздөр. Биздин студиянын меймандары Жогорку Кеңештин депутаттары Алмазбек Токторов жана Айнуру Алтынбаева болду. Биз жогоруда өзүңүздөр билгендей тамекиге каршы демилгеленип жаткан мыйзам долбоору тууралуу сөз кылдык. Программаны мен Каныке Жунусова алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.